через налоговый инспекция кетет туурабы? Счет фактурачы. Жо сен патентке өткөндөн кийин аларды толтурбайсың. Ошондой болуп Ооба. Мына көрдүңбү, мелеке кыздын ККМи иштебейт, эми араңкы турушат кетти, көрдүңбү? Бизге мен ошол эле оңкер негизи. Кайсы? Патент эле. Мына интернет бой берет, бул машакат да. Мына неудобство деген ушулда. Обновлениясы жок, интернет иштебейт. Ушул жерге келгенге жараша эми баардык маселелерди чечип берели. Азыркы болуп аткан нерсенин баардыгы цифровизация жүрүп, абдан ыңгайлуу, удобный. Бул биринчи кезекте орой мамиле деп атат. Мына азыр базардан бирөө жолугуп алды айтты. Ушул салыкчыларга баргандан бир күн кечке мындай адамдык немен өчөттөп чансыгандай абдан сылык мамиле жасагыла. Сылык мамиле жасай албасаңар үйдө тургула. Кудай буюрса ушул сиз айткан талаптарына жооп бериң, ачып булаш иштеп атабыз. Менен жакшы мамиле. Assalamu alaikum, Нисахыр долбоорунун көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө чыгарылыш болмокчу. Анткени биз Кыргыз Республикасынын салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов менен биргеликте Талас областына барып, Талас шаарындагы базардагы ишкерлерге жолугуп келмекчибиз. Эмне маселе десеңиздер, патент системасы жакшыбы же ошол эле ККМ системасы жакшыбы? Бизди ишкерлер деле көрүп жатса керек. Баардыгыңыздар ККМден кыйналып кеттик. Өзүнчө бир бухгалтер отуруш керек экен ККМге деп жатканыңыздарды укканбыз. Эми биздин чыгарылышыбыздан кененирээк көрүп алсаңыздар болот. Сиздер менен Умар Даданов, Нисахыр Берүс. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Кандайсың ата? Соода кандай? Сау болуңуз. Жакшыбы? Напомню, не хотела. Почему? А что здесь такого? Жакшыбы? Жақсы құдайым. Сіздерде кайсы пароктасыңар? В каком смысле? Порог какой у вас? А, Вы же на 8 и платите 0, правильно? да. Почти все же, да? Да. Почти. Нулевой додат. Нулевой договор. Базардын баары. Оборот 8 миллион жылына. Жетишпейт азыр 15 та. Ставка 0. Да. Жаңы президентибиздин жаңы жарлыгын билесиңер да. Ошо баардык ошол силердин талап менен президентибиз колдоп жарлыкты чыгарып берди. Аны билесиңер, Ошол силерге ыңгайлуу болот. Зато патент төлөйсүңөр, мамлекетке пайдаңа түшөт, туурабы? Да. Это справедливо, кандай дейсиз? Ну да, справедливо. Мы же патент хотели. У меня ККМ давно. Я еще соцмуд не плачу. А бирок мындай болот. Эгерде силерде ККМ бар, мына. Эгерде силер ушул ойдон эле 0 деп ставка 0ду кааласаңар, пожалуйста, можете ККМ пробивать, можно посмотреть? На ККМ ушел, Заряжаете и работаете. Эгерде силер ККМди ура берсеңер, оборотуңар жылына 8 миллиондон ашпаса, азыр деле ставкаңар 0 болот. То есть силерде тандоо жолу пайда болду. Кааласаңар А патент кандай условиями будет? мындай, кааласаңар ККМ урасыңар, оборотуңар 8 миллиондон ашпаса, ставка 0 төлөйсүңөр. А эгерде жок, бул машакат экен, мындай урбайбыз, анткени муну ККМди уруп, аны текшерип отчет берип туруш керек да. Биз бул машакаттан кутулалы десе, тандоо жолу бар. Патент. Анда патент. Патент, ну, допустим, ал кымбат эмес, региондук өзүнчө бөлүнөт, мисалы үчүн Талас Раньше регион. же мы по 500 сомов платили же. Ну, азыр эми андай болбойт, азыр андан 1000 1,5 чейин чыккан. Но это Ну, там же тоже. волокиты же меньше. же. Да, там вообще нету. Там не то, что волокиты меньше, там вообще нету волокиты. Ну, патент оплатил и все. А за электронный патент болот? Декларацию заплатил и все. Так что мына кааласаңыз ККМ урас, кааласаңыз ККМ урбай патент аласыз. А же болбосо кээ бирде мындай да. Жок, бизге патент эмес эле ККМ жакшы болчу. ККМге көнүп алганбыз деп атпайбы. Мына ККМге көнүп алгандарга, пожалуйста, ККМ. Жок, мунун машакаты көп экен, кышында кол ишип атат десе, патент бар. Ыңгайлуубу? Выбор за вами. Ыңгайлуу. Очень отлично даже. Келбейсизби бияка? Сырдашалы.
Салык инспекциясы келди, текшерүүгө келдик. Жөнөтүп коеюн сиздики. Кана клиент? Умар. Клиент сен клиент менен сүйлөшө бер. Клиенттин укугу бузулган жокпу деп. Силерде оборот канча? Мен реализатормун. Бизде Берека Агро деген атайын магазин бар. Анан ошол жерде базардагы филиалы. Базардагы филиалы. Базардагы Силерде азыр мындай ставка 0, то есть силер 0 төлөбөйсүңөр. КК мурасыңарбы? Ооба. Кана? Бирок жакын мынакей биякта турат. Бирок акыркы ушу бир жуманын ичинде ушу токтоттук да. Анткени мындай. Эгерде силер кааласаңар КК мурасыңар, эгер КК муруп, мына чекти көрсөтүп, оборотту 8 миллионго чейин болсо 0 төлөйсүңөр. Бирок көбү мына соодагерлердин 99% айтып атат. Бизге ККМ машакат жаратып атат. Неудобство создает. Андан көрө биз патент төлөйлү. Илгеркидей эле патент системасы жакшы деп. Анан президентибиз жарлык чыгарып, жарлыкка кол коюп, баардыгыбызга тапшырма берди. Бир айдын ичинде мыйзамды токуп киргизип, мага кол коюуга алып келгиле деп. Президентибиздин жарлыгы буюрса биз бир айдын ичинде аткарып, парламент аркылуу өткөрүп алып келебиз. Ошондон баштап мына буюрса бир ай, 1,5 айдан кийин же 2 айда максимум патентке толук кандуу өтөсүңөр. А патент мындай болот. Көбү ушул соцсеттерден суроолорду көрүп атабыз да, мисалы үчүн патент кымбат болуп калбайбы, кандай болуп калат. Патент дагы мындай болот. Регионго жараша, мисалы үчүн Талас, Ош, Нарын, Баткен региондор азыраак төлөйт. Бишкек, Ош кичине кымбатыраак. Эми бул адилеттүү болуш үчүн обороттор ар кандай да, бияк менен Бишкектин кирешеси ар башка. Анан мисалы үчүн базардын ичиндегилер деле баары бир төлөбөйт. Мисалы үчүн сиздики мына кичинекей экен, доходуңуз кичинекей төлөйсүз. Мындай дагы контейнер чоңураак экен, обороту чоңураак экен, чоңураак төлөйт. Адилеттүүлүктүн мындай маңызы ушул да. Көбүрөөк тапкан көбүрөөк төлөш керек, азыраак тапкан азыраак төлөш керек. Бирок баары бир бул патент системасында ставкалар өтө кымбат болбойт. Биз баягы атайын изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан ушул бааларга келип атабыз. Мисалы үчүн 1000 сомдон тегерегинде, 1,5 миң. Негизи эле ошо биз да патентти туура көрүп атабыз. Ошо бизге деле могу КПМ колдонуп атканда баягы ар кандай болуп калат экен. Анан мурунку эле патентти колдонгон эле туурабы деп ойлоп атам. Жеңил оңой болот. Жеңил оңой болот бизге. Буга чейин патент төлөп жүргөнбүз. Анан мурунку патентиңер мисалы үчүн башкача болсо азыр электронный патент. Ооба, электронный. Салыкчыларды каякта жүрөт салыкчылар? Бияқта келіңіз. Мына салыкчыларды только мындан кийин телевизордон гана көрөсүңөр бүтү. Құдай көрсін. Мурун келчү беле жүрөк машина. Ооба да, бир айдын эмесинде келип баарыбызды. Эми сагынасыңар салыкчыларды көрбөй калды. Каякта жүрөт болду экен деп. Рахмат. Суроолоруңуз болсо берип алыңыздар, эжеке кандай Суроо жок. Жакшы бар. Азыр жанагы президентибиздин жарлыгын билесиз, патентке өткүлө деген тапшырманы берди. Сиз ККМ мына. Мына сиз азыр ККМ урасыз. Зарядкада турат. Азыр ушул кааласаңыз же ККМде болосуз. ККМ уруп оборотту 8ге чейин көрсөтсөңүз 0 төлөйсүз. Эгерде жок деп кааласаңыз патент көрсөтөсүз. Анда монда машакат болбойт. Эгерде бул машакат эсептесеңиз, бул бузулат экен, заряд кылыш керек экен. Патентке эле өтөсүз го. Ошо жакшы экен. Патент. Патент эле туура болобу? Патент оңбот. Анан Талас региону мисалы үчүн региондорго жараша патент азыраак болот. Бишкек, Ош кичине кымбатыраак, а региондор кичине арзаныраак. Анткени силерде баягы затрата транспортный расходторго кетет. Тиги сосновкада пост болсо алынган. А жерден препятствие болбой калды, Макул, ийгилик. Жеке ишкер болосуз да. Анан премиядан ушундай бир сиз келгенден бери кичине налогдо жеңилдетүүлөр болуп атат. Эми Кудай шүгүр жакшы эле болот, жакшы нерселер болот. Анан бир нерсе болуп атат да, ушу жанагы жеке ишкерлер отчет бериш керек да. Налогду төгүп аткандан кийин, мисалы үчүн отчет бериш керек да. Отчет бериш үчүн мен постоянно компьютерде отурушум керек. Мен жумуш кылышым керек да. А мен компьютерде отурушум керек экен да. Мен мисалы үчүн өзүңүз билесиз, жана 061 ТГУ деген формуланы толтуруш үчүн 161 толтуруш үчүн унутуп коесуң да. Кайра кийинкиде сөз унутасың. Мен жаныма постоянно бир бухгалтер болуш керек экен да. Эми тууганым атың ким? Мирлан. Мирлан мындай да.
Азыр ушул силердин көптөгөн ишкерлердин өзгөчө өзүңө окшогон кичи жана чакан ишкерлердин суроо талаптарын, кайрылууларын эске алып, президентибиз январда тапшырма берген мага. Ушу тез аранын ичинде өзгөчө жеңил жана чакан ишкерлерге жеңилдиктин бардыгын бергиле деп тизмектеп туруп берген. Анан билесиң, январда бир указ чыккан, андан кийин бир указ чыкчы, мына буюрса бул 3-чү президентибиздин 3-чү указы. 3-чү указы жанагы силер талап кылган патент. Патент бул жана сен айтып аткан. Өзүң айтып атпайсың, сен өзүң ишкерсиң, сен иш кыламбы же үйгө барып тиги кагаз чукулап компьютер менен башымды ортамбы депчи. Туура ошондуктан машакаты жок дегендей эле патент. Бир айда бир патент төлөйсүң, бүттү, болду. Анан салык инспекторун только телевизордон көрөсүң. Жанагы единый налогторду төгүшүбүз керек да баары делечи. Ооба. Аны ошол жерде моундай болуп атат да, мисалы үчүн биз СФ сиздердин через налоговый инспекция кетет туурабы? Счет фактурачы, электронный счет фактура. Жок, сен патентке өткөндөн кийин аларды толтурбайсың. Ошондой болот. Ооба. Сиз эмне иш кыласыз? Бек ишкерлик менен. Мындай, эгерде базарда отурсаң, сен базарда отурбайсыз. Кандай сеники? Услуга көрсөтөсүз. Бизге счет. Сеники анда единый налог, бирдиктүү налог. Анан ошо единый налог сиздердин эмеңиздер аркылуу кетип атат да. Счет сиздердин эмеңиздер аркылуу, актыңыздар аркылуу өтүп атат, туура? Сиздер билесиздер мага канча акча түшүп атканын, прекрасно билип турасыздар. Ооба. Мисалы үчүн сиздер ошону мисалы үчүн единый налогду кармап калып туруп эле, менде иштеп аткан работниктердин мен баарын сиздерге ясный кылып туруп отчетун берсем, менде мынча работник иштейт, айлыгы мынча деп туруп, мага мынча акча поступать этет десем, сиздер мага монча сомдук кармап туруп эле мен силердин мынча сомдук кармап калдык деп койсоңуздар эле биз макул болот элек да. Анан жок, сиздер жок, сиз айтып аткан бул отчет бер дегенде ушу кыйналат экенбиз да. Туура. Цифровизация деп биз азыр эң биринчи баскычты цифровизацияга жасап атпайбызбы? Цифровизация азыр толук кандуу кире элек. Цифровизация толук кандуу киргенде ошондо салык инспекциясы менен силердин ортоңузда мамиле только неме менен бүтөт. Мындай приложениялар аркылуу. Мисалы үчүн сиз жана бухгалтерский 1С деген учетный системада барсыз да? Мына сизде бухгалтерияда 1С деген бухгалтерский учетный система бар. Мурун ал учетный системадан сиз өзүңүз кагазга чыгарып алып, анан бизге салык инспекциясына келчисиз. Анан биз отуруп алып, анан кийин текшерчүбүз анан. Туура эмес болуп калса барып текшерчүбүз. Азыркы мына жаңы эрежелер боюнча азыр эми баягы цифровизацияны ошого кирип атабыз да. 1С силерде толтуруп атасыңар да компьютерден. Ошону биз онлайн көрүп турабыз. Мисалы үчүн сиздин компьютердеги маалымат бизден өзүнөн өзү эле чыгып турат. Анан жана сиз туура айткандай, сиз кагаз көтөрүп келип отчет бербей эле биз атың ким? Мирлан, сенден баланча кармалап калдык. Макулсуңбу деп макулдап алыш керек да. Туура макулмун дегенден мындай переписка менен алып коебуз. Ошо сонун болот эле, анткени мындай азыр цифровизация ошол. Свет боюнча көрүп билесиз да, жана мой свет деген чыгарып коет. Приложениеси. Мынча сом карсың деп шарт которуп коесуз. Эч ким баш урбайт. Ошо мой дом дегенде. Сонун болот эле, аябай сонун болот эле. Мына аябай жакшы жардам кылат элеңиз элге, анан налог төлөгөндө да качпайт элең, кимде мындай болбойт элең. Эми айтып атам го сизге. Жана сиз машакаттан чарчап атабыз дейсиз. Анан бир күн кечигип калсаң монча сом штраф дейт. Барыш керек, кезекке туруш керек. Анан кээде орой мамиле жасап коюп атат дейт. Так телефонду ачып туруп эле приложениядан. Бирок бир маселе бар. Кээ бирөө баягы биз мындай да бирөөнүн бир салыгын бир 10 000, 20 000 сом алаарда эмне алып койдуңар менден сурабай да, ошондуктан ошонун обратный связи. Мен Мирлан алсак алабыз, сенин отчетуң момча экен, киришең момча экен, ошонун 10% момча экен, алам дегенде сен макулмун дейсиң, ошо менен ал акча кетет. Ошону басыраак кылсак, экөөбүздөн басканда кетет да. Ошого баратабыз. Жана күнүгө угуп атасыңбы, ажабыз айтып атат, цифровизация деген ушул. Ошо жакшы болот эле. Сизге рахмат. Ийгилик. Силерде көкөйүм барбы? Ооба. Азыркы ажообуздун Садыр Нуркожоевичтин жаңы жарлыгын билесиз да, маалыматыңыз барбы? Жок пока. Азыр мындай көп адамдар, соода кылган адамдар айтышты, бизге ККМ ыңгайсыз болуп атат. Мунун волокитасы көп экен. Ошондуктан бизге патент системасын кайтарып бергиле деп абдан көп кайрылуулар болду. Ошондуктан азыр буюрса указ чыкты. Президентибиз указга кол коюп берди. 1-2 айдын ичинде парламенттен ошол мыйзамды өткөрөбүз. Депутаттарыбыз колдоп берсе, мына кааласаңыз ККМ менен иштейсиз. Каалабасаңыз айына бир жолу патент төлөп коюп, иштей бересиз. Мына көрдүң, мамлекет кыздын ККМ иштебейт, эми аранкы туруш кетти, көрдүң.
Бул жактардын ККМдери кандай болуп калат? ККМ Кааласа Кааласа- азыркы мисалы мынакта. булар азыр ККМди мындай кылып атат. Көрдүңбү эмеле? Жөн эле алып чыктык. Өчүк экен, анан биз күйгүздүк. Ошон үчүн мындай кичине не олдоксон болочу деп ККМ иштебейт. Макул деди, анткени мен алып чыгып мен включать эттим. А он был выключен, видишь? То есть саат канча болду азыр? 11-де торговый идет, а чеки не выбивает. Видишь? А ошондой болбосун деп азыр сразу эле мындай. Ассаламу алейкум. Патентке. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Соода кандай болуп атат? Жай. Yok. ККМ уруп атасыңарбы? Az ölçüp dur mu? Baka. Өчүп турабы? Покабы. Азыр мындай, патент ошон үчүн өчүп турбасын деп патентке өткөрдүк. Aa ötkende Ошо emeden. туурабы ошол? Aa. Tura. Bizge emen oşol lonkin negiz. Кайсы? Patentler. Кичинекей кымбат болсо да патент жакшы. Машакат, бул мындай да. Машакат чарчатып ийиптирди адамдар да. Барыш керек, толтуруш керек, эмелекей байке айткандай. Туурабы? Aa. Соода кандай болуп атат? Болот эле жайдан. Жакшыбы? Жайдан жакшы. ККМ чек уруп атасызбы? Ооба бар. Кана? Мына жакта турбайбы? Иштеп атабы? İşte o. Зарядкага саиш керек го. Берсеңиз. Чаңдап кетип турбайбыз эки. Биз урушалы деп келген жокпуз. Мына көрдүңөрбү, эл кыйналгандан монтип ККМ чекти жаңы эле урдум чек деп туруп даярдап туруп коюп коюшат, туурабы? А числосун кара мына. Руководство хорошее. Мына эң башында турат 15:43-тө 25:04. Апрель 10. 04 тонн. Көрдүң, акыркы чек апрелдин 10-уна урулган да. Эжеке, ошон үчүн биз силердин сунуштарыңарды эске алып, силер минтип убара болуп, апрелдин 10-да бир чек туруп коюп, салык инспекциясы келип калса, мону көрсөтө коеюн деп турасыз. Баары эле ошентип атат. Биз муну туура эле түшүнүп атабыз. Жок, патентке өтөбүздүк. Ошондуктан патентке Онун баспай калган. 10 апрелде өтөбүз деген эмеспиз. Ошондуктан тиги мейли болор болуптур дегендей биз эми түшүнүү менен эле карап атабыз. Сизди урушайын жандай мындай деген жокпуз. Ошондуктан мына кааласаңыз патент, тиги ККМ кааласаңыз патент дегендей да. Бирок көпчүлүгү патентке добуш берип атат. Патент болсун. Патент болсо мындай машакат болбойт. Монтип атайын неме кылбай коесуңар. Туурабы? Шалкылдап ичинде эмне жүрөт? Таш жүрөбү? Сайылбай калды. Көрдүңүзбү? Зарядкага да муну зарядкага сааш керек. Жакшы туруңуздар, а? Рахмат. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы Дареги, Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Президентибиздин жарлыгы чыккан билесизби? Билебиз. ККМ чек уруп атасызбы? Көрсөтүңүзчү. Берсеңиз. Биз ата урушалы деп келген жокпуз. Наоборот, по-дружески келдик. Так, салык инспекциясы кайда жүрөт? Чакырчы. Биз мындай жаман ой менен эмес да ошондуктан. Биз наоборот, эмне үчүн патентте кийрегенибиз туура болду дегендей анализ да. Дим, келчи бияка. Посмотри, последний раз когда выбивали? Вчера во сколько? Интернет. Азгара өчүрүп интернетте бой берет. Бизде интернет бой берип калат. Мына интернет бой берет, бул машакат да. Мына неудобство деген ушул да. Обновлениясы жок, интернет иштебейт. Батарейка заряжать этиш керек. Эми чын эле айтыңыз да, последний чек когда был? Вчера во сколько? Мынакей кече уруптур 21-нен 2800, 3350. Көрдүңүзбү? Кече эле бир чек урулду, андан бери урулган жок. Эми соода жүрүп атат да. Андан мурункусучу? Андан мурункусу 20-апрелде урулган 3350ге. 19-да урган 3900. То есть бир күнүнө бирден урат. Бирден урат. Күнүнө бирден урат. Сколько показывает? 3900. Эми 3900 көрдүңөрбү? Булар мамлекетке жашырып, биз булардан күмөн санабай эле патент кылып койгонуңда.
мына бул элементарный. Это мен деле соодагер болсом, сен деле соодагер болсоң, ушуну кылмаксың. Бир күндө бир чек уруп коймоксуң 3900-кө, ну для галочки дегенде. А на самом деле мындай болгон жакта туурабы, честно айтыңызчы. Бир эле басып, а по идее закон боюнча ар бирди баш керек. Ал мунун ККМдин природасы ушундай да. Каждый товар надо баш керек. А бир күндө бир көрүңүзсү. Даже 2 күндө бирден басылып атат. Бул жерден булар чындап келгенде бир приблизительный сумманы алып басып коюшат. Сумманы алып для галочки силер үчүн басып коет. Ошондуктан силер бизди жашырып, биз силерден күмөн санабай, честный займ отношения көтөрүлүп деп атабыз. Патент. Макулсузбу? Болду. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Сиздер эмне соода кыласыздар? Biz ушул вещидебиз. Жакшы иштериңер. Шүгүр Кудайга шүгүр. А базардын Талас областынын ушу көчө турган боюнча да маалымат угатабыз. Ал жөнүндө бул жакка тиешеси жок. Көчөсүңөр буюрса. Көчпөй эле калсак. Кудай буюрса. Өзүңөр кандайсыңар? Шүгүр рахмат. Жакшы иштериңер. ККМ урасызбы? Чынын айтыңыз. Последний раз качан урдуңуз? Чынын айтыңыз. Мына биякта чоңгул чын эле айтты. 3 күн мурун уккам. 3 күн мурун болуп калды ооба. Сиз деле 3 күн мурун урдуңуз. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз жана ККМде эмне үчүн кереги жок деп атабыз. Анткени адамдардын баардыгы ККМде для галочки эле бир күндө бир, 3 күндө бир, анан 2000 сомго, 3000 сомго уруп коюп атат. Бул эми мамлекетке мындай жашыргандык, а биз силер менен каймайчып кана чек деген көрдүңүздөрбү? Ошондуктан сразу эле таза оюнду баштайлы деп атабыз. Президентибиз жарлык чыгарып берди. Таза болсун мындан кийин. Соодагерлер бизди жашырбасын, биз алардан күмөн санабайлы. Ошондуктан сразу эле патентке. Мисалы үчүн сиздин оборот айына бир ушу регионго жараша жакында буюрса бит аныктап беребиз мыйзам менен, анан төлөп баштайсыңар. Патент болот да, ошол боюнча. Пенсионерлер дагы ушул эме жөнүндөчү база албайбыз, ККМ аппаратын ушул жерде отурган кошуналарыбыз. Ой, пенсионер эмес, мен экөөбүз база албайбыз. Эме эле мына чоң кыздын немеси интернетти кечке могут загрузка болуп. Ооба, туура. Тиякта бир апа зарядкасын издеп таппай калды. Зарядкага окуй эле. Тиякта бир кыз вообще эле күйгүзө элек экен. Так, ушундай достор, биз азыр Талас шаарынын так ортосуна жайгашкан базардабыз. Бул жерден салык кызматкерлери менен түшүндүрүү иштерин азыр жүргүзүп жатат. Бул жактан ККМ боюнча, патентке өтүү боюнча ошол жөнүндө азыр жакта түшүндүрүү иштери. Соода кирсем болобу? Бул полностью сөйлөйт, же бой кылабыз? Жок, биякта. Биз мындай текшерип же бир уруш алдып келген жокпуз. Тескерисинче баягы бир изилдөө сыяктуу да. ККМ урасызбы? Только мына. Алып келиңиз. ККМди бүгүн биз эс алган жаңы келдик. Бүгүн чыктык базарда ККМди зарядка сайып койгонбуз. Мына көрдүңүзбү? Канча күндөн бери зарядкада турат? 20 күн иштеген жокпуз. 20 күн иштеген жоксуңар. 20 күн зарядкада турат, туурабы? Ошондуктан биз ушул машакаттарды угуп, көрүп туруп, патентке эле киргизели деп патент удобный. Президентибиз ушундай тапшырманы бизге берди. Баргыла изилдей келип патенттин ставкасын аныктап киргизип, элге жеңилдикти бергиле деп. Ошол туура болобу? Кандай? Туура. Биз патентке заабыз. Бир да адамды көргөн жокпуз, чыкылдатып ар бир самынга ККМ урган. Сиз мисалы үчүн моуну сатсаңыз ККМ урушуңуз керек, туурабы? Муну сатсаңыз да ККМ урушуңуз керек. А бул жерде көбү бир күндө эле кечинде койкой бир ККМ уруп коеюн, текшерип калбасын деп туруп 1000 сом уруп коет экен. Манту 1000 сом урбайбыз. Канча? 20, 30 урабыз. Жакшы. Ал жакшы. Биздики 1000 сом урган уякта тура эмес болуп калат. Эми ошол патент болгондо дагы ушундай болот. Силер кичине көбүрөөк төлөйсүңөр. Анткени обороту көбүрөөктөр көбүрөөк төлөйт. Обороту азырактар азыраак төлөйт. Эми адилет да ошондой болуш керек да, туура? Оборот көбүрөөк. Эми көбүрөөк дегенде аябай деле көп эмес. Мисалы үчүн Талас шаарынын өзүнүн регионго жараша немеси болот, ставкасычы. Ошого жараша болот. Кошулабыз биз. Азыр силердики 0 ставкада турасыз. Болду. Жакшы туруңуз, ийгилик болсун. Рахмат. Салыкты төлөп, доходуңар андон өссүн. Пара. Кеттикпи? Мындай достор, ушинтип Садыр Нуркожоевичтин, биздин президентибиздин баягы жарлыгын областтарга, ушундай шаарларга төрага өзү келип, ушинтип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.
Бирок бул жерди соң кылып асфальттап коюптур, э? Мурун андай эмес болчу. жаңы басылды. Кылычбайке гак айдат. Жаңы басылды. Жақсы. Қандай жүресіз? Молодец. Соның. Ақсақалға жолып қоңыз. Кел, жол қоңыз жеме. Жиле тасып кеткен енады. Мына, Ассалаумағалейкум. Айсалам. Базарды бүт, башынан аңына чейин кыдырдым. Жақсы, рахмат айнанай. Үш жерге келгенге жараша эми бардык маселелерди чечип бер айнанай. Ооба, кыдырдык. Бардык. Базардын баарын кыдырдык аксакал. Баарына жолуктук. Өткөндө баягы митинг кылып чурулдап аттылар, бүгүн келсе кечкимиси жок алардын. Ошол. Ой, эметишет да булар эми чизи министрство анан эме. Главное, маселелерди карадык. Буйрса. Ага карабай, сиз баягы карапайым болуп, Ооба. баарлашып чечип бериңиз жакшы. Буйрса. Мейли айланай. Жакшы. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Биякта Саташаров. Сатуучусузбу? Ооба. Умар Даданов, Нисахыр бериз. Кандайсыздар? Ден соолугусуздар. Бул жерден баягы неме да, биз деген тиги салык кызматынын төрагасы менен келип кетпедикпи? Ооба. Алмамбет Шыкмаматов менен ооба. Анан кандай дейсиздер? Патент жакшыбы же ККМбы? Эми ылдый баа кылып берсе бизге патенттер жакшы го. ККМ караганда. ККМ карайбыз. Көпчүлүккө карайбыз. ККМ кышында айтып атпайбы? Загрузка болуп калат, иштеп калат. Зарядташ керек экен. Зарядташ керек, суукка кыйын эле болуп калат да. Анан эми көпчүлүк кайсыга макул болду, биз ошого макулбуз. Тигин ар бирөөнү басып отургандан көрө патент жакшы. Моментально иштейт. Ошентип. Иштебей калды экенби? Структура эле. Структура. Ошол оюңуздарды билип коюңуз. Рахмат. Немес менен ушундай албасам, достор. Жакшы экен. Аябай. Кандайсыздар? Ден соолугуңуз. Умар Даданов, Нисахыр бериз. Кандай иштеп атасыз? Жакшыбы? Жакшы. Бизге чак футболкалар барбы? Бар. Тамаша, эжеке. Эжеке, бизде бир суроо болуп атат. Тигил салык кызматынын төрагасы менен келгенбиз. Шыкмаматов менен, Алмамбет Шыкмаматов менен. Анан бул жерге ККМ сизге туура болуп атабы же патентпи? Бизге патент туура келет. Патент менен. Патент бизге ККМ бизге туура келбейт да негизи. Бизге патент эле жакшы деп ойлойм. Сизде барбы азыр ККМ? ККМ бар. Көрсөтсөңүз. Көрөйүн. Акыркы жолу качан бастыңыз эле? Жок, мен бүгүн жаңы чыктым да. Кечээ эмне чыккан? Зарядкасы бул зарядкасы жок. Чаңдап да кетиптир. Ооба, азыр бердим чын. Ошол. Патент эле жакшы дейсизби, э? Хорошо, эжеке, ошону сурап коеюн дегенбиз. Жакта элешке барып экен, эжеке. Саламатсыздар. Кандайсыз? Ден соолугуңуз? Нисахыр берүүчү Умар Даданов. Журналистпиз. Эмне болду? Эжеке, сизге ККМ туура келип атабы же патент системасы менен иштегениңиз туурабы? Патент эле жакшы го дейм бизге. Патент элеби? Патент эле жакшы. Ошо менен оңой жеңил. Сиз да отуруп ар бирөөнү баспайсыз да, мисалы. Андан көрө патент жакшы. Патент жакшы. Кечээ күнү ошол налоговый службанын эмеси төрагасы менен келип кеткенбиз да, Шыкмаматов менен. Анан ошол жөнүндө сизден дагы бир эми соодагер катары, ишкер катары сурап коеюн эми. Бизге негизи өкмөткө деле мондой майда ишкерлер үчүн патент эле турбош керек. Мына биздин ноогубуз толбойт. Биз өзүбүз саткан товарыбыз могу 20 сомдон баштап 350ге чейин эле мына кусокторчу. Бирок биз өкмөттүн жанагы толтуруп койгон планына вообще эле бара жетпейбиз да. Биз жөн эле мындай эч налог төлөбөй эле иштей берсек болот. Патент өкмөт үчүн дагы, пенсионерлер үчүн деле биздин патент төлөп турганыбыз жакшы эле, патент алганыбыз жакшы. Мамлекетке да акча чөп, ар бир нерсе. Сизде ККМ барбы? ККМ бар, ооба. Көрсөтө аласызбы? Ошону ККМди алдырып атышат да, азырчы. Бар бирок соода жок, мынтип баскан жокпуз. Кечээ баскан, бүгүн күн чыгарган жокмун. Бизде могу кусоктордо соода укмуш күндөгүдөй боло бербейт да негизи. Ооба. Карсы эле келди бүгүн мындай. 22 чейин басып турупсуздар, э? Ооба, бүгүн баскан. Налоговойдон келсе мына деп көрсөтүп коесуз.
ооба көрүп эле мону кечээ үскөн жокмун да, муну үсүп деле коюш керек деңизчи. Бирок көрүп тура берсин. Хорошо, хорошо, Жеке. Мейлиңиз, ишиңизге ийгилик. Достор, биз базардан чыктык. Базардан чыгып, анан бул жердеги Талас шаарынын азыр налоговыйына келдик. Салык кызматынын төрагасы тигил жактан чыгып, анан ушул жерге келип калып, биз машина менен келиши жетишпей калдык да. Азыр сиздерге ичиндеги ситуациянын эмне болуп атканын көрсөтүп беребиз. Канча киши иштейт? Болгону ушулбу? Отузда дагы бар го. Жалпы канча киши иштейсиңер? 33 вакансия бар да бизде. 33. 33'тің қанша ол жақта? 31. 31. Азыр 31 киши барсыңар. 29'da 2 отпускада. Азыр 29 киши барсыңар. Ал тоңор эле турасыңар. Талаш шаарында канча салык төлөөчү бар? 5500. 5000. Базарды кыдырып чыктык. Президентибиздин указы менен тааныштыңарбы? Ошо боюнча келип сурагандар болуп атабы, консультант салгандар? Азыр биз бул указдан чыккан тапшырмалар боюнча мыйзамдын долбоорун жазып, баары даяр парламентке киргизебиз. Парламентте буйруса өзүнүн жол жобосу бар да. 1-2 айда кабыл алсак, 1-2 айдан кийин азыркы айтылып аткан жанагы зергерлерге 0,25% патентный система, анан жанагы обезличка 4/2, 2/4 дегендер кирбейди. Ошонун баардыгы буйруса 1-2 айдан кийин күчүнө кирет. Ошону туура түшүндүргүлө элге. Макулбу? Кээ бир элдер ойлошу мүмкүн, указ чыкты, эртеңден баштап эле патент келе деп келгендер да болот да, туурабы? Адамдар милдеттүү эмес да мыйзамдын баарын жадвалда билүүгө. Силер милдеттүүсүңөр. Ошондуктан ушуну айтып, түшүндүрүп, элге жеткирип, 2 айдын ичинде патент кирет. Азыр президентибиздин бул тапшырмасы, эми ошо тапшырманы аткарыш үчүн мыйзамды токуп өкмөт парламентке барып кабыл алдырып 3 окуудан кайра келип президентибизге кол койдуруп туруп, анан кийин ошол эреже иштейт. Мына базарга барып келдик, базарда көрдүңөрбү, бир да адам чекти мыйзамда кандай көрсөтүлсө ошондой урбайт. Мисалы үчүн 100 оокат сатса, ошонун баардыгын ар бирине бирден ККМ урат да. ККМдер жөн эле турат, баардыгы эле мындай для фикс эле коюп койгон да. Бир күндө бир уруп коет. Силер да аны текшере албайсыңар. Текшеребиз деп ошондуктан барып эл кыйналгандан улам анан жанагынтип көтөрүлүп атты да кайта. Мисалы үчүн силер барып бүгүнкү биз көргөн эле көрүнүшкө туш болуп аттыңар да, туурабы? ККМ урбайт. Ар кайсын айтат. Анан алар бирокта кыйнадыңар дейт, ККМыңар тажатты дейт дегендей да. Ошондуктан патент системасын буйруса 2 айдан кийин кирет. Ал эми жок, ККМ эле жакшы болчу деген дагы 1000ден бирөө чыгышы мүмкүн да. Анын да укугун коргобойт. Кааласаң мына ККМ куруп, оборотуңду 8ге чейин көрсөтүп, 0 ставка кылып алып. Андай болбойбу? Анда 1,5-2 сом төлөйсүң. Таласка примерно орто эсепмен ошондой болот. Анан элдин баардыгы 90, почти 100% эле баардыгы ошо лучше патент көтөлүп, машакаты жок деп атат. Түшүндүңөр, Кандай көйгөйлөр бар? Айта турган. Албанбет Асыганович, бизде ошо көйгөй эле могу здание болуп атат да, азыр улам жамап отуруп жаракалар кетип баштапты. Бул жерден бүт бардыгы элдин акында өзүнчө жамалган. Ал көйгөй бүт республика боюнча. Ал көйгөйдү мына бул баатыр мэрия менен сүйлөшүп, ошон үчүн коюлду да. Мэрия менен сүйлөшүп, зданияңарды башка здания сурагыла, бизге кат жазгыла, биз фонд кошумузду кайрылабыз, өкмөткө кайрылабыз. Ошол дайым кайрылууну ушул келгенде эле айтып калат да, бизге бул керек, бул керек. Бир кат жазбайсың, кат жазгыла, документ оборот иштеш керек да. Ошону сүрөткө тартып, приложениясын көрсөтүп, тиркеп кагазга. Ал кагазды жөнөтүбүзсең, ал кагаз бизден айырмасы кагаз кээде тагыраак бизге караганда чиштеп жүрө берет мындай. Өзүнүн жол жобосу менен. Макулбу, Башка бизде единый акма боюнча андай өтө деле көйгөйлүү маселе жок, жетишип атат. Кишилерди обслуживать эткендечи, өткөндө аппарат менен айтып калдыңыздар го, тиги экилен встречающий залга койгула депчи. Мындай проблема жок да бизде. Жакшы бар. Жетишип атат, 6 киши отурат, 6 бар тең жетишет. Анан эң чоң бизге социалдык сеттерден жалпы эле Талас эмес, баардык Кыргызстан боюнча
биз ошо мониторинг этип атабыз да кайсы маселелер боюнча көбүнчө нааразычылыктар болуп атат деп. Бул биринчи кезекте орой мамиле деп атат. Мына азыр базардан бирөө жолугуп да алды айтты. Ушул салыкчыларга баргандан бир күн кечке мындай адамдык немең өчөт депчи, анысыкандай абдан сылык мамиле жасагыла. Сылык мамиле жасай албасаңар үйдө тургула. Характериңер чатак болсо, ошондуктан сылык силердин эми ар бириңердин башыңардан келип жүрөт да. Башка бир мамлекеттик органда барганда бир буп деп койсо жаман болосуңарбы? Алар да ошондой да. Келсе эртең кел, бир күнү кел деп. Алар бир мукташтык менен келип атат да. Биз жана карательный эмес, тескерисинче жардам берген, услуга көрсөткөн. Услуга кандай услуга? Мыйзамды кантип аткарууну түшүндүрө турган консультативный услуга. Мына монтип төлөйсүң, мынтип төлөйсүң, бияка барасың деп. Чын жүрөк менен эле кызмат кылсаңар баары жакшы болот. Макул, жакшылык, ийгилик каалайм. Достор, биз эмне үчүн бул видеону токтотуп калдык? Анткени биз клиника доктора Ратинова келдик. Азыр сиздерге ичин көрсөтүп бермекчибиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жакшы. Кош келипсиздер Ратиновдун медициналык борборуна. Ратинов медициналык борбору эмнелерди айыктырышат? Эң биринчиден бел ооруну, грыжаны операциясыз дарылашат. Андан тышкары муун оорулары, бел оору, баш оору. Бул суставтар экен да? Суставтар ооба. Бизде эң бел оору боюнча ошого акцент беребиз. Башка клиникалардан эмне айырмачылыктарыңыздар бар? Бел ооруну операциясыз дарылайт. Бул заманбап физиопроцедуралар ыкмалар менен, бул мынакей лазеротерапия процедурасы менен биринчиден, бул жакта иглорефлексия терапиясы кылынат, анан лазеротерапия кылынат. Бул жакта болсо магнитотерапия процедурасы. Андан тышкары тиякта вот ударно-волновая терапиясы бар, плазматерапия ыкмалары бар. Көбүнчө кандай оорулар менен кайрылышат сиздерге? Бел оору. Бел оору, муун оорулар менен да көп кайрылышат. Канча жылдан бери клиника иш алып барат? 5 жылдан бери. Ошол башка өлкөлөрдө да бар экен, э? Ооба бар. Алматы, Казакстанда Алматы шаарында бар биздин. Бул жерибиздин дареги? Дарегибиз Бишкек шаары, Сухий Батыр көчөсү 49/6. Ушундай экен достор, Сухий Батыр 49/6. Достор, Ратиновдун медициналык борбору, Нисахыр долбоору ар дайым ден соолукка кам көрөт. Вот здание, да? Новое, правда, построили. Налоговый документный успех. Азыр сиз өзүңүз айтып атасыз, анализ тешкилдеч, ар бир тамакты. Ошолордун итогун автоматтан чыгарса болбойбу дейм да. Обязательно баардык информационный расчет берип, өзүбүздүн данные бергенге. Мисалы үчүн мурун момундай телефон бар эле, алло деп почтага барып чалып. Азыр iPhone менен видео менен сүйлөшүп атабыз. Цифровизацияны примерно ушундай да. Азыркы болуп аткан нерсенин баардыгы цифровизация жүрүп, абдан ыңгайлуу, удобный, коррупцияны жокко чыгат турган, адамдарга шарт түзө турган ошол цифровизацияны внедрение мындай киргизүү да.
туугандар, Талас облусунун ички иштер башкармалыгына келдик. Ушул жерден эл менен жолугуштук. Азыр эле эл менен баарлашып сүйлөшүп, баягы негизи эле салык боюнча, налоговый боюнча түшүндүрмө иштери жүргүзүлдү. Азыр болсо бул жерде Талас району деп коет экен, ошол жака барганы жатабыз. Качан башталат? Бул кече орг техникалар келди, кечегин, буквально кечегин 21-нде биз коллега делек, шагып. Буга чейин кайсы жерден обслуживать этет? Бул коридордон эле башкан. Жана коридордон. Ооба. Биздики эми удобство начар болчу да. Анан азыр берге 2 миллион 600кө проект жазганбыз. 2 миллион 600кө куруп берди. 950 миңге мебель, орг техника, анан кийин капитальный ремонт 2 миллион 900кө зданиянын капитальный ремонт бердик. Буюрса ошол капитальный ремонт бүтүп калса анан. Көрүңүздөр. Бизде берде дагы бүтке немелер болуп атат. Үмүт насыпкан. Берден бөлүнгөн акчалардан да бир аз жетпей жатат да бизге. Бизге берге терминал керек болуп атат. Жанагы берге электронный болот, берге телевизор коебуз, электронный очерет кылганга. Электронный очерет кылганга ошол жетишсиз, анан бир аз акча каражатынан керек болуп атат. Бул жерден бул жерге Бул жерден салык кызматы деп жазабыз, буюрса. Ушул эл ушул жактан кирет. Чоң топ ушул жак болот, топ кире берсе. Значит, бияктан кирет экен. Ушул жактан кирет, бул жерден ушул жерден обслуживание болот, боюнча бүгүнкү күнү 3 инспектор отпускада. Калган кызматкерлер бардык ушул жерде. Келе, жакын турбайсыңар. Налоговик бизнеске барганда коркут го, силер эмне мында коркуп калгансыңар? Эми мындай, коллегалар. Президентибиздин жарлыгы менен баарыңар тааныштыңарбы? Анткени көп адамдар азыр силерден суроолорду берет, салыкчыларды көргөндө чалат, сурайт, ошондо туура маалыматты жеткизип туруңуздар. Анан азыр кечээ коллегияга сиз бардыңыз. Ошол жерде биз 4 эң негизги биздин баягы чоң бир жол болот го, магистраль деген. Ансыганда биздин 4 эң негизги маанилүү багыттарды аныктадык. Бул цифровизация. Цифровизацияга канчалык тезирээк адаптация болуп, үйрөнүп, ошого көнсөңөр, ошончолук силердин ишиңер алдыга жылат. Силердин ишиңердин кызматын көргөн бизнес андан жеңилдик алат. Азыр процедуралардын баардыгын бизнеске жеңилдетиш үчүн цифровизациянын азыр убакыттын талабы. Ошондуктан баарыңар окуганда дагы биздин азыр жана 40-ка жакын модулубуз бар. Ошолордун баары эле биле бербейт. Ошондуктан цифровизация. Экинчиси дебюрократизация. Бул жанагы ошибка. Аны гана, муну гана кээде мыйзамда жок эле бир нерселерди сурайт деген канча бизге жалобалар келет. Анан эң негизгиси баягы коом менен обратный связь деп коет эмеспи мындай. Алардын пикирин угуп туруп, өтө сылык мамиле. Ошого көп бизге мындай. Силер эле эмес, жалпы Кыргызстан боюнча мындай эгерде 4 көйгөйдү айт десе мен ушуну айтат элем. Ошонун бирөө ушул. Орой мамиле кылат, барсаң бербейт, эртең кел дейт, кыйнайт, биздин деген убактыбыз жок. Ызаланабыз, өзүбүз араң жүрсөк кредит процент, анан ошо салык болгондо барып бизден кагуу жейбиз, тилүү кабыз дейт. Кээде ыраазы болушат. Мына бул салык кызматы оңолуп калды деп. Ал жетекчиден болот. Ошондуктан талап койгондо ошону кылгыла. Эгерде бул жерде бирөө туура эмес болуп калса, өзүңүз кабыл алыңыз, өзүңүз чечиңиз. Адам жыргагандан келбейт да, бир көйгөй болгон үчүн арызын айтып келет да. Анан ошол мыйзамдарды болсо өзүңөр билесиңер, жеңилдетип атабыз. Чакан жана кичи ишкерлерге деген басым жасалган жеңилдиктер болуп атат. Ал президентибиздин тапшырмасы ушундай болгон баарыбызга ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ошол анан бизде жана соц тармактарда биз ар бир ишкерлерге жооп бергенге аракет кылып атабыз. Силер көрүп атасыңар да, ар бир ишкерге жооп бергенге аракет кылып атабыз. Силер да ошого активдүү катышкыла. Биздин
жанагы WhatsApp телефонубуз бар, ал менин мына помощниктин күнү түнү карап турат. Ага азыр биздин жарандардын баардыгы мындай. Бүгүн болсо бүгүн эле чыгып эле Арстанов. Мына монтуп атат, байкасың керек болсо сүрөтүн салат, мына монтуп атат деп. Ошондуктан ошол талап ушундай. Айлыгыңар болсо чечилген ал эле же стимди алды да? Стимди алдык эми айлыкты ошо буйрса айды. Анан эми мындай карап көрсөк, Талас шаарына караганда Кудай ашыгы экен, эми мындай салыштырмалуу айтканда дегендей да, имаратыңар. Жетекчиңер жакшы. Ошол ийгилик каалайм, коллегалар. Жакында буйрса майрамыбыз, 35 жылдыгыбыз. Ошондо өкмөттүн, жогорку кеңештин төрагасынын сыйлыктарына деп номинация кылып жетекчиңер берген адамдарды биз сыяк алып барып аракет кылабыз, адилеттүү мындай калыстык менен дегендей. Анан жакында май айларында Бишкекте бир спартакиада дейби? Ашаяка балбандарыңар баргыла дегендей. Ошол ийгилик болсун, силерге ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Кудай Таала эмнени тилесеңер ошонун баардыгын кабыл кылсын. Ушул жерде элибиз аман бололу, бөөдө кырсык болбосун, баардыгы ойдогудай болуп турсун. Ошол анан бизге уруксат, биз баралы. Биз ушинтип эле кирип чыгалы деп келдик. Силерди кармабай эле. Ошол мага арыз муң жалоба дегендер жокпу? Кетсин деген жоксуңарбы мени? Жок, кайра аксакалдар алмасамын деп. Айта тургандар. Сиз канча болду иштегениңизге? Мен налог системасына 30 жыл болду иштеген. Аксакалга сыйлык беребиз. Же болгон сыйлыкты алып койдубу? Алып бүткөн эми. Анда жаштырасың, Кудай буйрса ушул сиз айткан талаптарыңарга жооп бериң, аракет кылабыз, иштеп атабыз. Эл менен жакшы мамиледе. Планды аткарып, эл менен тыгыз иштейбиз. План аткарылып атабы? План уже апрель айын аткардык. Апрель айы 195% болду азыр. Наперед алып койгон жоксуңарбы? Албагыла? Жок, андай жок. Токтото албай ыйнап калдык. Бул ай 3 айда чыкканбыз кварталдын жыйынтыгы боюнча. Апрель айында кече күнү 20 план. Анан бизде жана УПИн текшерген субъектлер барбы биякта? Же жок, Жок, эми бир гана алтын айланыс бар болчу. Ошол эле бар бизде эң кылып. Силерге келдиби азыр? Жок. Иши кылып жана салыкчылардын динамикасын өзүңөр бага карап атасыңар. Кайсы жерде выпадение болсо эле, значит, ошол жерде барып текшериш керек, туурабы? Карап неметип атасыз, жана ошондо эле көрүнүп турат да. Выпадение болбош керек, наоборот, естественный прирост болот, туурабы? Эгерде объективный причина менен выпадение болот, бизнес жүрбөй калды, банкрот болду, кредит болду, анда барып текшергенде эле көрүнүп калат. Чын эле мында выпадение болду деп, туурабы? Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде ошентип эле таап алат экен, линейный кылып эле, тарыхын карап эле, былтыр мындай эле төлөдү эле, быйыл мындай төлөдү. Вроде жакшы эле, эмне себептен выпадение болду, же эмне себептен мындай болду деп. Ошентип турса эле динамика түшпөйт, план эч качан түшпөйт. План деген массовый бир отклонение болгондо түшөт да, туурабы? Ошол ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Кудай Таала тилектериңерди кабыл кылсын. Аман эсен болгула, түгөл болгула, жакшылык болсун. Рахмат. Давайте. Урматтуу достор, дагы бир жолу кайталай кетейин. Биз Талас шаарындабыз, анан Алтын балык деген кафеге келдик. Өзгөчө кыргыздын этникалык, рухий маңызын билдирген кафе экен. Чынын айтсам, Талас шаарына келип таң калып отурам. Талас шаарынын меймандары жана тургундарына сунуштап кетейин деп чечтим. Бүгүнкү жолугушууну кандай деп ойлойсуз? Базардын акыбалын дегели, бул жактагы ошол сатуучулар менен болгон мындай келип кеткенибиздин
ушул жердеги акыркы немеси чыктыбы? Эми мындай да, Жана ККМ боюнча түшүндүрмө элге. биз Умар ушу келгенибиздин себеби биз кабинеттерде отуруп алып кабыл алган чечимдер ушул жерде иштейт. Ушул жердеги жана бүгүнкү биз көргөн тармактын тагдырына түздөн түз тиешеси бар чечимдер. Ошондуктан биз тигил жерден баягы жогору жактан деп коет эмесмин, баягы кабинеттерден чечимдер, кабыл алынган чечимдер жерлерде кандай иштеп атат, кандай таасир берип атат, ошол жерде мындай бир бири-бирине туура эмес, дал келбей калган бир жагдайлар бар болбош үчүн ушундай обратный связь кайта мындай катмар менен байланышып туруш өтө маанилүү да. Ошондуктан мына бүгүн өзүңүз эле көрдүңүз, барганда ККМди биз угабыз, ККМ мындай, ККМ тигиндей деп, бирок мына өз көзүбүз менен көрдүк, бүгүн ККМ бар, бирок эч ким урбайт. А эгерде салыкчылар келип уур штраф эле салам десе, анда штрафтан башы чыкпай калат. Налоговиктер жаман көрүп эле Анда жөн эле көрөйүн деген көз жок ошондон чыкканда. Мына көрдүңүз, бүгүн эч ким ККМ урбайт. А эгерде экөө салыкчы болсок келип, ай апа, ККМди уруңуз, мындай болбойт. Жана эжекени көрдүңбү? ККМди вообще 2 айдан бери уруп деди. Ошолорду ур десе, ачык эле айтып атат. Мен ККМ урбайм деди. Анан ошондуктан мына ККМди ошо эл такыр кабыл албай койду. Артка туруп алды. Мамлекет мындай күчкө салып да көрдү. Такыр болбой калды. Демек, бул конфронтацияны токтотуш керек. Ошондуктан биздин президентибиз абдан туура чечим кабыл алган деп мен бүгүн дайыр жолу ынандым да. Анткени ККМдин бул биздин коом биринчиден азыр даяр эмес. Чакан жана кичи бизнеске бул өтө эле чоң опурталдуу машакат. Ошондуктан жана патент системасын кайтарганыбыз мына өзүң деле ынандың болушуң керек да. Өзүлөрү дагы бардыгы айтып атат. Ошол патент системасы эле жакшы экен дачы. Ооба, анан эми бүгүн көрбөдүңбү? Мына бир адам айткан жок. Мына бирөөнүн батарейкасы жок жатат, бирөөсү чаң басып жатат. Берки апаныкы чегин көрдүңбү? Акыркы чеги 20 күн мурун урулуптур. Ошондуктан бул деген эреже мыйзам мамлекет кабыл алган эреже иштеш керек. Эгерде мыйзам мамлекет кабыл алган эреже иштебесе, анда ал мамлекеттин авторитетине сокку болот. Силер кабыл алган чечимди тоотпой койсо болот турбай депчи. Демек бир компромисске барып ошо эрежелерди оңдош керек. Анан көрдүңөрбү, бир талаш берки эл менен да жолукканда, ошол жерде бир 90% элдин айтканы ушул бир эле маселе. Базардагы соодагерлердин машакатын алгыла. Машакат дегенде биздин бухгалтерибиз жок. Эсеп кысапты жасап отуруп өзүбүздүн көрөкат менен жүрүп кошумча бир машакат кылбагыла. Алчу акчаңарды мындай эле патент менен бир эле дүңүнөн берип салалы депчи. Эми бул мен ойлойм, бул адилеттүү эле талап, адилеттүү эле бир ой жүгүртүү. Анан көбүнчөсү мен угамда элдер айтат эмеспи деге. Эгерде силер ушул кабинеттен да бир теориялык бир карасаңар, биз өмүрүбүз тарнаганбыз ушул соодага, бизнеске. Асты 30 жыл, арты бир жок эле дегенде 5-6 жыл иштеп жүргөн адамдар. Биз деле баарын көрүп турабыз. Мамлекеттин кызыкчылык экенин да түшүнөбүз. Салыктын маанилүү экенин да түшүнөбүз. Баарыбыз үчүн салык баарыбыздын мамлекетибиздин келечегибиздин, өзүбүздүн сүйүктүү Кыргызстаныбыздын бакубаттуулугу үчүн төлөнүп атканын баарыбыз сезебиз. Төлөгөндөн баш тартпайбыз. Болгону жөнөкөй жана адилеттүү эрежени киргизгиле деп айтылган сунуштар дагы мындай орундуу болуп атпайбы? Ар бирөөнө жооп берип чыктыңыз го. Ар бирөөнө Кыландар айта кетчү нерсе азыр биздин съемкабыз ушундай баягы тигил жактан эл менен жолугуштук да, анан ар бир адам чыгып, ар бир адам чыгып суроо берди. Ага чейин мен эшикке 2 жолу чыгып келдим окшойт да, эшикти көздөйчү. Ар бирөөнө жооп бердиңиз. Анткени адамдын көңүлү гүлдейт. Ар бир адамдын көдөгөрдүн бир суроо кайталап атышат. Бирок ал адамдар күнөөлүү эмес да. Кээде мына мен угуп калам да, кагып, силкип, анан андай болбойт. Ар адам ал бир оюн атайын алыстан келди мен менен жолугайын. Анан ошончуктан чыдап угуп, ар биринин суроосун, маселесин бир 100% чечпесек дагы бир 50% көйгөйлөрдү мындай ордунан чечкенге аракет кылдык. Биз Бишкекке келмей болду, 3-4 жана фасолду экспорттоо иштеп атпайбызбы? Алар Бишкекке, анткени ал маселе Бишкектен чечилет экен. Потреб союздагы базарды мамлекет коррупция менен күрөшүү алкагында алып койгон турбайбы?
ошону мамлекет кайра кайтарыптыр да. Ошол боюнча да документтер бүтпөй атыптыр. Аны да Бишкекке чакырдык. Анан көрдүңүздөрбү, жана апалардын батасында баары айтып атат, эми эл деген ушул болот, эл деген калыс болот. Көрдүңүздөрбү? Буларды эч ким үйрөткөн жок, түшүнтүп айтты. Өзүлөрү чыгып чын жүрөктөн айтып атат. Көрүп атабыз, өзгөрүүлөрдү сезип атабыз. Баарыңыздарга рахмат, ажообузга рахмат деп баягы ден соолук тилеп айтып атышат. Ошолордун баардыгы элдин, ушул жердеги элдин адилеттүү сезими оюда. Биз буга чейин көптөгөн базарлар тартып жүргөнбүз да, анан биздин көрүүчүлөр таң калып атса керек. Эмне болуп бүгүн базарга келип калышты депчи. Биз достор, ошол биз Талас шаарындабыз. Бүгүн эмнеге базарга келдиңер деп таң калып атсаңыздар керек. Ушул Алмамбет Шыкмаматов байкебиз менен биргеликте Таласка келип, баягы патент системасы же ККМ системасы бул жерде ишкерлер деле көрүп жатасыздар. Комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Анан ушул видеону бири-бириңиздер менен бөлүшсөңүздөр, бизге берген салымыңыздар болмокчу. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, чоң рахмат. Сиз менен бир күн кечке салык кызматкери чынында кантип иштейт экенин көрдүк. Оңой эмес бекен. Чарчадык.